Баарыңыздарга салам. Бүгүн биз сиздерге кум үстүндө болуп көрбөгөндөй бийик имараттарды тургузуп, дүйнө жүзүн таң калтырган жана туристтердин кыялы болгон Араб Эмираттары тууралуу кызыктуу 5 факты сунуштайбыз. Демек, кызыктын баарын билүү үчүн видеону аягына чейин көрүңүздөр. Видео жакса, лайк баскычы менен баалап, комментарий калтырууну да унутпаңыздар. Бириккен Араб Эмираттары бир канча 10 жылдыкта эң бай өлкөлөрдүн катарын толуктай алган таң калыштуу өлкө. Эң бай дегенибиздин себеби жергиликтүү калк материалдык жактан эч нерсеге муктаж эмес. Мисалга алсак, Араб Эмираттарында бала төрөлгөндө сүйүнчү пул катары бир жолудан 50 000 АКШ доллары төлөнөт. Ал эми никеге турган жаш жубайларга үйлөнүү той күнү жашаганы үй жана андан сырткары 20 000 доллар акча каражаты жардам катары берилет. Бул мамлекетте 5 миллион адамдын 59 000 доллар менен миллионер. Кадимки мамлекеттик кызматкердин айлык маянасы болсо 10 000 доллар. Ушул нерседен билсек болот. Демек, бай өлкөдө бай адамдар гана жашаш керек. Бул өлкөлөрдүн бийлиги социалдык тармактарды колдонуу нормасын катуу көзөмөлгө алып, атайын тартиптерди киргизген. Телекоммуникация жөнүндө мыйзамдардын аткарылгандыгын көзөмөлдөөчү комитеттин ою боюнча, соц тармактар жергиликтүү калк үчүн жалган жана зыяндуу маалымат булактары болуп саналат. Мисалы, Дубайда Facebook'та сүрөттөгү адамды белгилеп койгон үчүн түрмөгө түшүү эч кеп эмес. Андан сырткары аталган өлкөдө сиз алкогол тууралуу, аял менен эркектердин ар кандай жолугушуулары тууралуу жана 18 жаштан жогору адамдарга арналган пост жаза албайсыз. Дагы кызыктуу факт болуп, Эмираттарда сары прессага, ошондой эле араб шейхтеринин жана башка абройлуу бай адамдардын жашоосун газета журналдарга чыгарууга тыюу салынган. Араб шейхтери планетадагы эң бай адамдардын катарын толуктаары талашсыз. Алар өздөрүнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүүнү жана оригиналдуулукту абдан жактырышат. Мисал катары Хамад деген шейх чөлдөрдү суу менен камсыз кылуучу уникалдуу дренаждык система түзүп атагы чыккан. Дренаждык системанын идеясы эч кимди таң калтырбайт, бирок анын формасы суктанууга татыктуу. Хамад деген англис тилиндеги жазуунун ар бир тамгасынын узундугу бир канча километр жана бул дренаждык системаны космостон көрүүгө болот. Бириккен Араб Эмираттарында кадимки туристтерге чоочун болгон ислам мыйзамдары иштейт. Бул жерде алкогол колдонууга тыюу салынса, ал эми алкоголдук ичимдиктерди коомдук жайларда алып жүрүү такыр болбойт. Туристтерге алкоголдук ичимдиктерди отелдердин ичинде гана ичүүгө уруксат. Ананда кээ бир мамлекеттик имараттарды, аскердик объектилерди сүрөткө тартууга тыюу салынган. Аял кишилерди сүрөткө тартууга тыюу салынганын сиз өзүңүз деле билсеңиз керек. Эмираттарда жол эрежесин так сактоого чакырабыз. Антпесе жол чырактардын кызыл жарыгы күйүп турган убакта өтүп кеткен туристтер 800 доллардан айрылышат. Эгер кыргыз туристтери болсо, дээрлик 56 000 сомун айыппул катары төлөөгө мажбур болот. Эгер кокусунан адашып, таштандыны атайын таштанды салчу идиштерге салбасаңыз, айыппул катары 136 доллар. Биздин акча менен 10 000 сомдой акча төлөйт экенсиз. Ооба, бул тамаша эмес. Чынында эле бул ысык өлкөдө өздөрүнүн тоо лыжа курорту бар. Сөз чатырында тоо лыжа трассасы курулган соода борбору жөнүндө болуп жатат. Бул парктын аянты 22 500 квадрат метрди түзүп, чөл арасында эң таң калыштуу курулуш болуп эсептелет. Элестетип көрүңүз, бул соода борборуга кирип бара жатсаңыз, артыңызды күн койкалап турса, бетиңизге муздак шамал уруп турат. Мына ушундай таң калыштуу факттарды Бириккен Араб Эмираттарынан көрө аласыздар. Ал эми ушул сыяктуу кыргызча кызыктуу маалыматтарды биздин каналдан тапсаңыздар болот. Андыктан каналга катталыңыздар. Дагы кандай кызыктарды көрүүнү каалайсыздар, аны комментарийге жазып калтырыңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.